Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum бағбандар жамааты, саламатсыздарбы? Утманды кечиңиздер менен бардыңыздардан. Кече баягы тез кабар дагы иним келип мени тартып кетип чыгаргандан бери ушул телефонум тынбайт. Бардык эле ушу биогумус жөнүндө сурайт да. Биогумус кандай биогумус деп. Биогумусту биринчи чечмелеп берейин. Биогумус деген бул ошол калифорнийский же дендробена же старатель сөл жыланы жеп өзүнөн чыгарган ошо кыкты биогумус деп аталат да. Органикалык зат, бул жер семирткич болуп эсептелет. Мына ушул азыркы Кыргызстандагы кеңири иштелип келаткан минералдык, химиялык жер семирткичтердин аналогы болот дагы. Бул наоборот, бул органикалык болот. Органикалык болуп туруп ошол бардык эмелерди кайрадан ушундай мурунку калыбына келтирүүчү бир бизге ошол Кудай Тааладан берилген бир ушундай бир неемат деп эсептейли. Себеби дегенде бул сөл жыландын сырын өтө терең экен. Муну мисалы үчүн изилдеп чыгыш үчүн бир канча бир профессорлор, окумуштуулар башын оорутуп атышат, бирок дагы эле буну толук билип бүтүшө элек. Себеби дегенде кичинекей жаныбар ушул Кыргызстаныбыздын бардык ушул азыркы болуп аткан мындай минерал, химиялык жол менен дарыланган жерлерди ошону иштеткенден кийин белгилүү бир убакытта, мисалы үчүн бир сезон иштеткенде баягы жерди кайра мурунку калыбына келтирет экен. Эми биогумусту баягында кандай десем, кыргызча айтканда уютку деп коелу. Уюткуга аласыңар дагы баягы айранды уютканда, мисалы үчүн бул жагы сүт болот. Бул жагына бир пияла айранды кошуп туруп, ошону мисалы үчүн белгилүү бир температурада неме кылганда бул жагы дагы айран болуп калат да бардыгы. Ошон үчүн туугандар буну баягы алып атканда как уютку катары деп эсептеңиздер. Мисалы үчүн бир 10 килограмм болсо, 10 килограммды 500 килограмм көңгө саласыздар. Салып туруп, ошону сугарып, судан сеп, обильный кылып, жакшы мачтетип, анан ошого салып коесуздар. Ошону салып койсоңуздар, ошону менен баягы сөл жыландар өзүнө керектүү азыкты ошол жерден көңдөн чыгарып өзү жеп, анан калганын ошол биогумус кылып чыгарып, анан ошол жерде булар көбөйө берет. Өтө көбөйөт, тез көбөйөт экен. Бунун бир эле сөл жылан бир жылдын ичинде, бир жылда 1500 сөл жылан болот экен. Мага ошонусу жакты. Бул өтө бат, тез көбөйө турган жаныбар экен. Анан дагы айтып кете турган болсок, буну мындай караңгы жерде баккан аябай жакшы болот экен. Бул караңгы жерди сүйөт экен. Анан баягы күндүн нурунан өзүн ушундай алып качат экен да. Күндүн нурунан алып качат экен. Эми азыр биз 1 килограмм субстратты 1000 сомдон сатып атабыз. Ал жерде эми 1 килограмм субстратта 500дөн бир эмеде 1,5 килограммда 500дөн 1,5 миңге чейин эме болот экен, сөл жылан болот экен. Эми бир 10 килограмм алып сиз баштай турган болсоңуз, ушул жерде тез эле баягы мындай үйрөнүп, сөл жылан деген баягы башка жака качып кетпейт экен. Бул эми үй жаныбары деп эле эсептесеңиз болот. Себеби дегенде бул өзүнүн азыгын жаратылышта өзү таап жей албайт экен да. Эми биогумусту бардык эле өсүмдүктөргө иштетсе болот. Биогумустун эң жакшы жери бул биогумуста өндүрүлгөн азыктар бардыгы органика болуп эсептелип, адамды оорутпайт экен да. Азыр биз нитраттарды жеп атабыз, ошондон биздин боорлорубуз ооруп атат, ошондон биздин бөйрөктөрүбүз ооруп атат, ошондон биздин ашказаныбыз ооруп атат, ошондон биздин мына нервный клеткаларыбыз өлүп, ошодон биз баягы көп неме болуп атабыз мындай.
нервный болуп, ушулардын баардыгын жокко чыгара турган ушул биогумус экен. Мына биздин айыл жердеги биздин бир туугандарыбызга айтар эле, мына атка, малга аткана салып атканда эле ушул биогумуска дагы өзүнчө бир оңго 4 кылып, узуну 10, бул жагы 4 кылып малкана салып койсоңуздар, ошол малканада ушул эме аябай жетилет экен да. Жакшы көрөт экен караңгы жерлерди. Туугандар, суроолорду азыр аркага түрүп туруп бир сыйра карайын, кандай суроолор келген экен. Так, эми суроолорго жооп берип баштайлы. Бисмилля. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Сапарбек, валейкум ассалам. Мирбек Карабеков, Атакул, ооба, Атакул деген инибиз. Мирбек, валейкум ассалам. Данияр, сизге дагы ийгилик, валейкум ассалам. Рихат, валейкум ассалам сизге дагы. Орозбек, валейкум ассалам сизге дагы. Ишиңизге ийгилик, сизге дагы ийгилик. Даяр долбоор барбы? Даниярбек, ушунун долбоорун жаза турган бир жакшы бир бала таап берсеңер, мен ушуну долбоор кылып, ушуну иштеп чыгат элем. Долбоор кылып иштеп чыгып туруп, азыр мына баягы 5% дагы кредиттер келип атат биздин мамлекетибизге. Кудай кааласа, ошолордон алып, мына биздин мусулман бир туугандарыбыз иншалла ошодон алып иштейт. Арыбаңыз караке. Эшболот укам, ассаламу алейкум. Ушул Эгембердиев Эшболот дагы ушул сөл жылан боюнча чоң адис. Өмүрүнө береке берсин. Здания бардык жагы жабык болуш керекпи? Ооба, здания бардык жери жабык болгону жакшы. Себеби дегенде буну биз интенсивный кылып багып атабыз. Кышындасы дагы иштетебиз да. Ошон үчүн мындай жабык болгон жок. Биогумус теплицаларга элек иштетилеби? Биогумус Турдубаев биогумус бардык өсүмдүктөргө иштетилет, көчөткө иштетилет, сабизге, пиязга, бардык эмелерге иштетилет. Кышында кандай болот ошол тууралуу маалымат берип коеюн. Кышындасы баягы көң өзүнөн ысык чыгарат, жылуулук чыгарат көң. Ошол көңгө биз көңдү азыр 50 сантиметр болсо, биз кышындасы ошону дээрлик ошо 1,5-2 метрге чейин көтөрөбүз дагы. Ортосунда сөл жылан кала берет. Жазга чейин ошону менен иштеп чыгышат. Анын үстүнө биз клёнка жаап коебуз. Ошол жерде өзүнүн мындай температурасын кармап тура берет. Жакшына болуп, Кудай кааласа. Абай, бул сурооңо мындай деп жооп берет элем. Баягы арзан нерсенин кадыры болбойт да. Адамдар канчалык кымбат алса, ошол нерсени аздектеп, анан ошону кийинки адамга дагы ушундай өзүнүн немесинде баягында урматы менен өткөзүп берет да, жакшы акчага сатып. Бул жерде ошол саясат. Байыштагы саясат, туура акча иштейбиз. Муну эч кандай жашырын жери жок. Мындан сөл жыланды багып, неге бардык эле адамдар жумушту эмне кылат? Өзүнүн ошол жашоо шартын оңдойн деп кылат. Сиз дагы ошондой кылыңыз, тууганым. Суроолор болсо бере бериңиздер. Мен мына аркага түрүп атам. Айбек, валейкум ассалам Айбек. Суроо бериңиздер. Саламатсыңарбы, Элвира? Айнаш Козубаев, канатыйым рахмат. Сизге эл алга жылсын, жакшы жашасын, эмгек кылыштын жолдорун айтып, өтө пайдалуу кеңеш берип жатасыз. Айылга барсак байланышабыз. Рахмат, келиңиз. Биз дайым даярбыз. Колубуздан келишинче силерге ошол маалыматты бергени биз даярбыз. Акыл, валейкум ассалам. Канча убакыт талап кылынат? Эгерде ушунда прибыльге чыгыш үчүн, мисалы үчүн 3 ай убакытта ошол сиздин алган сөл жыланыңыз, эгерде 1 килограмм сөл жылан алган болсоңуз, 3 айдын ичинде ошол сөл жылан 10 килограмм болот. 10 килограмм сөл жыландан сиз 1 килограммын сатып салсаңыз, 9 килограммы сизге пайда калат. Жылдын бардык мезгилинде баштаса болот. Мен ошол кычыраган чилдеде баштаганмын. Ошондо мен 1,5 тонна алып келип туруп, ошону мен баштаганмын. Азыр Кудайга шүгүр, азыр бир ангар толтура сөл жыланды болуп турабыз. Айбек, баштаңыздар. Суроо бере бериңиздер. Макул, мен дайым даярмын. Мен телефонумду билесиздер. Чалсаңыздар, биз даярбыз. Тока азыр мына эфир бүткөндөн кийин. Ийгилик, жакшы иштерди аткарып атасыз. Базарбаев, рахмат.
Türktөр менен чоң иштеймин, чоң проект бар, Акыл. Рахмат Акыл, мен сиз менен иштешкене даярмын. Ушул кыргыз элибизге пайда бере турган болсо эле биз дайыр. Ва алейкум ассалам Мухаммед. Келиңиz Даниярбек. Азат, ва алейкум ассалам. Болду. Зухридин, ва алейкум ассалам. Килограмм, 1 килограмм сөл жылан 1000 сом. Орозбек Балтабаев, жазында биз ошол сөл жыландар чыгарган көңдү ошол өсүмдүктөргө иштетебиз. Мисалы үчүн бир көчөттүн астына 2 килограмм, чоң дарактын астына 20 килограмм, бир помидордун астына 200 грамм, баягы 200 граммдык стакан бар го, ошо менен бирди салып койсок, буркураган тиги союздун мезгилиндегидей жакшынакай органика помидор болуп өсүп берет. Сурооңорду бериңиздер туугандар, тартынбай бере бериңиздер. Ошол биогумус боюнча, багбанчылык боюнча кандай силерге бир түшүнбөгөн бир суроолоруңар болсо, биз ошого жооп бергени даярбыз. Жазыңыздар сурооңуздарды. Багбанчылык боюнча, той чөптөрү боюнча, мына той чөптөрү боюнча дагы бир сыйра айтып кетейин. Мына той чөптөрү, мен айтып келаткан чөптөр Европада, Россияда, Украинада жана ошо Прибалтика мемлекеттеринде аябай жакшы колдонуп келатат. Бул чөптөрдүн аты румикис, амарант, сорго, суданская трава, топинамбур, люпин, анан рыжик деген чөптөр. Ушул чөптөрдү биз алып келип туруп, ушул эмеге биздин кайракы жерлерге, суулуу жерлерге сээп туруп, ушул чөптөрдү биз бардыгын оруп алып, сбалансированный комбикорм жасап туруп, малдардын бардыгын биз эмеге алып кире турган болсок, фермага алып кире турган болсок, эң биринчи бизде ушул жайлоолор сакталат эле. Жайлоолордогу бардык өсүмдүктөр бир 2-3 жылдын ичинде аябай жакшы өсүп туруп, ошол жерде нымдуулук сакталып туруп, мына биздин тоолордун чокусундагы болгон мөңгүлөрүбүз эрибей калат эле да. Ошол мөңгүлөрүбүз эрибей туруп, бизде ошол токтогулда, башка суу сактагычтарыбызда дайыма суунун көлөмү деңгээли көтөрүлүп турат эле. Бул деген электр энергия болот эле. Анан кийин ошол эле немеде фермада багылган малдардан чыккан отходду биз биогумус кылып, кайра эле ошол чөптөргө салат элек, өсүмдүктөргө салат элек. Ошол эле ошол малдарыбызды азыркыдай, мисалы үчүн 500 000 ат, 1,5 миллион уй, бир 20 миллион кой дебей, кайрадан койлордун дагы, малдардын дагы сапатын жогорулатып туруп, санын азайтат элек дагы, ошол эле эме менен кайра прибыльди көбүрөөк алып турат элек. Сүт багытында, эт багытында, тоокторду багат элек. Шулардын бардык чөптөрдү, уруктуу чөптөр булар, көп жылдыгы бар, 1 жылдыгы бар, ушуларды алып келип туруп, эгерде ушул биздин мамлекетибиз колдоп бере турган болсо, ушул баягы меценаттар колунан келген болсо, ушундай бир мындай бизнесмендер ушуну колдоп бере турган болсо, мен ушунун бардыгын өзүм көрсөтүп, өзүм отургузуп, мына элибизге жеткизгени мен даярмын дайыма. Туугандар, ушул той чөптөрү маселесине мен ушул 7 миллион сом издеп жүрөмүн. Эгерде бир кандайдыр бир ушундай бир каражатыңар болсо, бул деген вложение болот. Жөндөн жөн эле бир эме болбойт. Бул деген чоң бизнес проект болот. Ошону бизнес проект кылып жазып, ушунун жерлери бар. Биз менен кызматташам деген көп жерлери бар, дыйкандар бар. Ошолорго биз алып келип, септирип, ошолорго тең шерикке отуруп, ошол жерде мисалы үчүн 7 миллиондон, мисалы үчүн биз 14 миллион, балким 21 миллион кылып, 2-3 эсе акча өндүрүп алабыз да. Ушундай бир проектим бар. Эми туугандар, суроолорго жооп берели. Гүлбурак, вам тоже желаем удачи. Сөзөн кандай кылып отургузса болот, ошол жөнүндө маалымат берип коюңуз. Сөл жыландарды кандай кылып отургузса болот дейт. Каяка отургузабыз? Немеге жөнүндө мында кыкка чачып коесуңар, өздөрү иштей берет. Орозбек жакшы. Канча аянт керек? Мисалы 10 килограмм сөл жылан бакканы багуу үчүн. Бир 3-3 помещение болсо бага бересиздер. Багуу.
Assalamu alaikum. Валейкум ассалам Элдияр. Туғандар, сұраулар болса беріңіздер. Жооп берейлі. Қандай бір қызықты сұрауларыңар болса беріңіздер, біз жооп беребиз. Валейкум ассалам Алмаз. Одобрить. Добавить в эфир. Алмаз. Добавить етіп қойдым. Келіңіз. Сұраулар болса беріңіз. Отметить. Отклонение. Келіңіздер туғандар. Мынау сұрауларды беріңіздер. Сұраулар болса біз жооп беребиз. Эми маалымат берип кетейин. Ушул той чөптөр Кыргызстанга келе турган болсо малдардын бардыгы фермага кирет. Фермага киргенден кийин жайлоолор эс алат. Жайлоолор эс алгандан кийин биздин ошо микрофлорабыз оңолот. Ошол Кыргызстандын бардык жерлеринде ушул мен айткан чөптөр отургузула турган болсо малды багуу оңой болот. Ушул малды багып ошодон киреше алуу оңой болот. Ошол. Мына ушул питомник маселесине келе турган болсок, туугандар, мен дайыма айтып жүргөн ушул тема бул инвитро жолу менен, клонирование жолу менен питомник деп айтып келе айтам. Онун лабораториясынын өзү $1 миллион турат. Анан кийин ошого составляющий эмелери болуп, бардыгы $5 миллион чыгым болот. Ошол эле кезде ар бир жылы Кыргызстан үчүн $2 миллион көчөт, 2 миллион көчөт чыгарып берип турабыз. Заманбап ушул кыргыздардын бардыгына керектүү ушул итальянский, голландский, турецкий качество жакшы 106 и М9 көчөттөрүн чыгарып берип турабыз. Биз ошого аракет кылып атабыз. Туугандар ошого программа жазып, ошолго проект жазып, ошону мамлекетке өткөзгөнү көптөн бери аракет болуп жатат. Кудай кааласа, бир азыр 2 окумуштуу ушунун үстүнөн иштеп атат. Жакын аз күндөрдө Кудай кааласа ушул проектти биз ушул мамлекетибизге, ушул биздин бийликке сунуштайбыз. Кудай кааласа, мен толук ишенип турам. Биз ал жерде өтө чоң колдоо табабыз деп. Кудай кааласа, ошол питомник болуп кала турган болсо, көчөттүн баасы $1 ашпайт. $1. Азыр сапаттуу жакшы көчөт алам десеңер, голландский, итальянский качество уже €9, €8 бияка келги чейин ошондой болуп калат да. Ошол көчөттөр мына өзүбүздүн Кыргызстанда ошондой $1 алып, биз аракет кылабыз ошону кликбаум кылганы, чтобы мындай сразу эле ушул түшүнгө кирип кете турган. Ону баягы садоводдор түшүнөт, кликбаум деген кандай экенин. Кыялбек, кайра эле ошол сөл жыланды 1000 сомдон сата бересиздер, биогумусун 25 сомдон сатасыздар. Азат, мен ошто элемин, дайыма оштомун. Килограмм менен чектелет, ооба. 1 килограммы 1000 сом болот. Рахмат сизге дагы. Кыргыздын тайманбас жигиттери мындай. Сөл жыланды биз багабыз. Сөл жыланды бакканда биз ага көң беребиз, таштандыларды беребиз, алар жейт. Өзүнөн чыгарганды биогумус дейт. Анан ошол биогумусту биз сөл жыландын өзүнө эмес, биогумусту дарактарга, ошол өсүмдүктөргө беребиз. Рахмат, Амир. Арал жерлерге кандай көчөт отурулса жакшы болот? Мухаммад Али, сүрөттөрүн жөнөтсөңүз мен бир сыйра карап көрөйүн, Азыр көрбөй туруп эч нерсе деп айта албайм. Чөптөрдүн килограмм канчадан болот? Кайрак жерге 2 гектар жерге дейт. Эми ал жерде ар кандай да ошо Rumix деген эң кымбат экен, ошонун 1 килограммы $100 экен. Анан калган чөптөр 350, 300 сом, 200 сом, 150 сом ошонун тегерегинде экен. Калган чөптөрдүн уруктары, Элдияр. Ошол. Туура айтып атат, иш болот.
Жакып Жумаев, сиз эмне жөнүндө суроо бердиңиз? Сурооңузду тактасаңыз, сөл жылан нарында деле, чүйдө деле өсө берет. Чөптөргө келе турган болсок, чөптөрдүн, мисалы үчүн, сорго, суданка деген чөптөр, булар курук жерлерди жакшы көрөт. Ошол чүй нарында анча өспөйт. Силер жака люпин, ромикс, анан ошол топинамбур, ошол жакшы көрөт. Топинамбур любой жерде өсө берет. Ооба. Туура Кыялбек, жакшы бизнес. Суроо бере бериңиздер туугандар, кандай кызыктырган суроолор болсо бүгүн жооп беребиз. Колуңардан келишинче суроо бериңиздер, биз ошол эсибизде барын айтып берип турабыз. Кандай суроолор бар? Нургазы Шаймузаров, валейкум ассалам. Гумусту биз эмеге сатабыз? Ушул дыйкандарга сатабыз, теплица иштеткендерге сатабыз, анан багбандарга сатабыз. 1 килосын 25 сомдон сатабыз өндүргөндөн кийин. Кудай кааласа бир аз күндөрдө ушул бир сепаратор ойлоп чыгара турган мындай ошону биогумусту сөл жыландан ажыратып ала турган бир аппаратты ошол заказ бердик. Кудай кааласа аз күндөрдө келип калса ошонун схемаларын бардыгын көрсөтөмүн. Столярларга, усталарга алып барып өзүңөр жасатып аласыңар. Сонун кылып. Мындай 2 велосипед болот экен. Баягындай велосипедтерге 3 жеринен темир варит этилет экен. Сыртына сетка болот экен. Бул жагы дагы, тиягы дагы ачык болот экен. Ошондо лопатка менен бул жагынан сала берсе, тигини барабанды айлантыра берет экен. Мен ошондой кылып түшүндүм да. Ал жагынан болсо, биогумусу эмеден ажырап чыгып кете берет экен. Алма бакты кеч күз дарыласа болобу? Ишмат Жалилов аке, немени алма бакты кеч күздө дагы, эрте жазда дагы дарылаш керек. Себеби дегенде биз алманы алып эле, анан кийин алманы карабай коебуз да, анан кышка кирип атканда алмага биз мисалы үчүн дарыларды сээп кое турган болсок, кыштан жакшы чыгат. Кышындасы деле мисалы үчүн зыянкечтер алар мисалы үчүн тынбай иштейт. Уктаган уктайт, бирок ошол бир 800 бизге билинген эме болсо ошонун 10% уктабайт да, ошолор жеп чыгат. Ошон үчүн күзүндө, кеч күздө дагы дарылап койгон аябай жакшы болот. Сөл жыланды баксак кайда сатабыз, Абдулла аке? Сапарбеков, сөл жыланды биз багабыз дагы, сөл жыланды биз мисалы үчүн уюткуга сиз дагы башка бирөөгө сата бересиз, анан ошол биогумусун өзүңүз пайдаланасыз, анан ашканын болсо ошол дыйкандарга, теплица иштеткен, анан багбандарга сатасыз. Жаңгак боюнча кенен айтып берсеңиз сураныч. Эрали, ассаламу алейкум. Жаңгак боюнча айтсам, эми азыр биздикилер ушу Чендлер деген сортту алып келип отургузабыз деп аракет кылып атышат, бирок Чендлер суукту жаман көрөт. Азыр адан кийинки дагы бир 3 сорт бар, Фрунетте, Фрункетте, анан Франкетте деген. Ошол сорттору суукка аябай туруштуулук кылат экен. Ошолорду алып, ошолорду отургузуңуз деп айтар элем. Сиз мага ошол WhatsApp'тан жазып койсоңуз, мен ошол жаңгактар жөнүндө мен сизге ошол сүрөттөрүн тартып жөнөтүп коеюн. Сиз ошол мен айткан көчөттөрдү отургузуңуз. Ошолор аябай жакшы болот экен. Жаңгак эмне азыр ошол полукарлик жаңгактар чыгыптыр. 3 жылда эле уже түшүмгө кирет экен. Уже 6-жылдары бир ошол кичинекей эле дарак 50 килограмм, 45-40 килограмм жаңгак берет экен. Чоң биздин жаңгак бергендей эле берет экен да. Мына мисалы үчүн чоң парпайган жаңгакты биз кагабыз, каксаң 1,5 мешок араң чыгат. А бул болсо бир бутагындай эле жаңгак экен, ошончо түшүм берет экен. Аябай жакшы экен. Эми багбанчылыкты мен силерге айтайын туугандар, сөзсүз түрдө интенсивный кылыш керек. Багбанчылык интенсивный болуш керек. Багбанчылык интенсивный болбой турган болсо, мисалы үчүн азыр силер Өзбекистандан, Тажикистандан, Казакстандан, Кытайдан келген высокорослый көчөттөрдү, мына өзүбүздүн Кыргызстандын көчөттөрүн отургузасыздар. Алар деген эң эле аз дегенде 7 жыл, 8 жылда түшүмгө кирет. Түшүмгө кирип күчүнө кирге чейин бир 12-13 жыл өтүп кетет да, мына алмалардыкы. Ошон үчүн туугандар бардыңыздар 106-подвойдогу и М9 подвойдогу көчөттөргө аракет кылыңыздар. Вот
ошолор эң жакшы көчөттөр. Дүйнө жүзү азыр ошону отургузуп атат. Европа болсо супер карликке өтүп кеткен. Биз ал көчөттөрдү азыр бизге али бери көрсөтпөйт. Биз мына ушул полукарлик, карлик көчөттөр менен иштеп туралы. Анан туугандар, мүмкүн болушунча карлик отургузгула. Карлик көчөт түшүмгө тез кирет, анан аябай түшүмдүү болот. Мисалы үчүн 1 гектарга 4400 дана алма көчөт батат. Ошонун силер ар биринен 15 килограммдан алганыңыздарда силер 60 тонна уже алма алып турасыңар. Болбоду дегенде 15 килограммдан берет. Ар бир алма туугандар. Ошон үчүн карлик, полукарлик көчөттөрүнө отургузуңуздар. Азыр туугандар, мына азыр биз жака болобу деген суроону койбоңуздар. Бардык жерге өсө турган көчөттөр чыгып атат азыр. Алайга дагы боло берет, ат башыга да боло берет, Баткенге да боло берет, бардык жерге боло берет. Бирок бул жерде ушул эмесин караш керек. Өзүңөрдүн жериңерде эмне жакшы өсөт. Алма болсо алма эгиңиздер. Слива жакшы болуп атабы? Өжөрлөнүп ал жерге алма экпестен ал жерге дагы слива эгиңиздер. Өзүңөрдө эмне жакшы болуп атса, вот ошол жөнүндө көп ошол маалымат алып, мына азыр эми бизде дыйканчылык, багбанчылык, ушул рыбоводство бардыгы өнүгүп келе атат. Эми Куда кааласа бир аз күндөрдө, аз жылдарда Куда кааласа биз ошо айыл чарбасы ушу дотациядан чыгып калат. Себеби дегенде азыр технология аябай өнүгүп кетти. Мына биздин азыркы ошол дүйнө жүзүндө барып окуп аткан агрономдорубуз келгенден кийин абал өзгөрөт. Азыр мына мурдакы Союздун агрономдору мага капа болбосун, мурдакы баягы илим менен калып кетти, бирок технология өнүгүп кетти. Азыр мисалы үчүн менмин деген эмеге агрономго ошол маалда Союзду чайкап жүргөн агрономго М9-ти карматып койсоң ошого башы жетпейт. М106-ти карматып койсоң ошого башы жетпейт. Азыр мына ошол эң кыйынмын деген эмеге мисалы үчүн бу баягы мен айткан Румикс, Амарант ошол чөптөрдү айта турган болсоң, ол башын чайкайт, мен эч укпаган экенмин дейт. Мына технология алдыга жылып кетти туугандар. Ошон үчүн силер дагы окугула туугандар. Мына ошол немеде эле интернетте эле бар жок сабактар бар туугандар. Интернетке кириңиздер дагы ошол интернеттен аябай билим алыңыздар. Интернетте бар жок бар туугандар. Видеолорду көрүңүздөр, ошодон күнүгө такшалып туруп, анан кийин силер жетишесиңер бир нерсеге. Мисалы үчүн илими жок, билими жок, биз эч жакка бара албайбыз. Мына жаштарыбызга айтар элем да, биздин жаштарыбызга туугандар, жаш балдарыңарды ошол айыл чарба университеттерине, айыл чарба институттарына, ошол Европага, ошол эле Америкага, ошол эле мына Россияга жөнөттүңүздөр, барып ошол жактан Турциядан билим алып келсин. Ошондой мыкты бизге агрономдор керек. Так, Айбек Акималиев дейт. Малга тоют үчүн көл жергесинде тоң районунда үстүңкү өрөндө мал басымдуу болот. Тоют экспорт жана беде деп келебиз. Тоютка кайсы чөп айдаса болот? Айбек, ошол топинамбурду айдагыла, Румиксти айдагыла, ошол эле люпинди айдагыла. Силерге аябай жакшы болот. Ушуларды отургузсаңыздар, сонун болот. Амарантты айдаңыздар, өтө сонун болот. Алма бакты кеч күздө калдиктесе курап калбайбы? Эшмамат ака, калдиктесе болот. Бир аз баягы суук түшкү чейин калдиктеп туруп, бир 3-4 күндөн кийин суук түшүп кете турган болсо, ошондо курап калат. Ошондо бир жок дегенде интервал 10 күн болуш керек. Анан кийин баягы немеден майдан шуап коесуз кесилген жерлерине. Ошол. Так, WhatsApp номериңиз кандай эке? 0550 20 0007. Алмурут отургузуу пайдалуу болобу? Деңиз Назаралиев, ассаламу алейкум. Азыр эми алмурутка караганда мен бардык эле багбандарга рекомендовать этет элем. Азыр Кытай бизден кокон гиляс алып баштады. Быйыл эми дамын көрдү, ням деп көрдү. Өтө кызыгып калышыптыр биздин кокон гиляске. Биздин кокон гилясыбыздын баасы 10 юань, 20 юань кымбат кетип атат экен. Горная черешня деп сатып атышат экен. Бардыңыздар туугандар, колуңардан келишинче черешня отургузгула, жакшы сортторун алып келип, Регина, Орейро, Кордия, Бигоро Бурлат, Самит деген сонун сорттору бар. Ошолорду алып келип отургузгула. Ошолор
аябай жакшы жардам берет. Сонун болот дегеним. Ассаламу алейкум Абдулла Таксир. Бизге айтып жаткан алмаларды күн ысык жерге отургузса болобу? Лачин Сулайманов. Лачин Сулайманов, күн ысык жерлерге алма отургузуп убара болбоңуздар тууганым. Лачынбек, өрүк отургузгула, кокон гилас отургузгула, хурма отургузгула. Ушул алманы осо тоо этектетип, мынабы Нокаттын тоолорунда, ушул Советтин тоолорунда, Алайдын тоолоруна, ушул Нарындын тоолоруна, ошол тоо этектетип ушактарга отургузгула. Анан кийин мынабы дагы бир кайрылуум, мына ушул биздин чоң бизнесмен, ушул биздин эмелерге, ушул байкелерибизге, акелерибизге, миллиардер туугандар ушул шведский установкалар бар экен. Ар бир Дубанда, мисалы үчүн ушул эле Шадиевге ошол жеткизип койсоңуздар, ошол Шадиев ошо Америкада жүрөт. Ошол жактан жакшы шведский бир установка берип берсин Баккен ошол областына, ушул Салымбеков акебизге суранамын, ошол Нарын областына бир жакшы бир эме алып бериңиз. Ошол биз Ошко ошо Райым деген биздин бир меценатыбыз бар. Ошого айтат элем, ушул Ош областына жакшы бир эме алып бериңиз. Таластын байларына айтат элем, Чүйдүн байларына айтат элем. Жакшы ошол 5 километрге чейин каза турган сонун установкалар бар да. Ошолорду алып келип туруп биз эгерде сууну казып туруп миллиондогон сотик, миллион гектарлап биз мисалы үчүн бак кылып алсак болот да. Ошол келген машинелер, технологиянын эмеси менен. Ошого туугандар келиңиздер, ушул мен айткан сөздөрдү ушул менин эфиримде ошолорго ссылка кылып жөнөтүп койгула. Эми бул деген концета концов мисалы үчүн ошолор акча таап, ушул Кыргызстандын жараны болгондон кийин мына Кыргызстан элине жардам бериш керек. Байдын колу ачык болсо, Алла Таала ал жакка барганда дагы ошол байды дагы төргө отургузуп, салкынга отургузуп сурайт экен. Келгиле туугандар, бай туугандарым, ошол өзүңөрдүн айылыңарга, өзүңөрдүн районуңарга, өзүңөрдүн шаарларыңарга, облустарга жакшы ушундай установкаларды алып келип суу чыгарыңыздар туугандар. Бекер чыгарыңыздар. Адамдарды кыйнап анан алып келип алып, оны бизнес кылып, анан адамдардын терисин шылып отурбаңыздар. Ушул расходной материалын гана эсептеп туруп, аке труба мынча болду, мынабы немеси болсо, долотосу мынча болду деп айтып туруп, суу чыгарып берип, ошодон сооп алыңыздар туугандар. Ошого аракет кылыңыздар. Алайдын Сары Ташында өмүрү эч нерсе өспөйт. Талантбек Сулайманович, ошол жерге ит мурун айдаңыздар. Ит мурун айдасаңыздар, Алайдын Сары Ташында бир жакшына өсөт. Бир эксперимент кылып көрүңүз. Бактыгүл Шайназарова ошол немени ассаламу алейкум. Биз питомникти Бишкекте жасайбыз. Бишкекте. Питомник Бишкекте болот. Анан кийин баягы чыккан саженецтер 10 сантиметр болгондон кийин анан 7 дубанга бөлүп таштайбыз. Анан ошол жердеги постоянно место дислокациясына кетет. Барып туруп ошол жерде өсүп, ошол жерден реализация болот. Бишкекте болот. Питомник Бишкекте болот. Нургазы, ва алейкум ассалам, сизге да Алла разы болсун. Ассаламу алейкум Абдуллага, Алмаз өртү Айдарет кандай? Мыктыбек Калыков Айдарет ушул баягы ары жок алма болот. Аябай сонун болот. Бирок азыр Мыктыбек Айдареттин баасы мисалы үчүн Москвада 30 болуп атса, 40-60 болсо, Red Chief, Golden Delicious, анан Granny Smith алмалардын баасы 70-80, 120, 150, 250 рубльге чейин болот. Ондон көрөктү базар бап кылып, ушул мен дагы бир жолу айтып кетейин туугандар, ушул алманы мүмкүн болушунча 3 сорт отургузгула. Бул 3 сорттун аты бирөөсү Red Chief, экинчиси Golden Delicious, үчүнчүсү болсо ошол Granny Smith деген алма. Ошону мен дайыма айтып жүрөм. Ошол Кыргызстан боюнча биз отургуза турган болсок, ушул 3 сорт алманы ошондо бизге эме болот. Фирдавус, балам суу берип койчу. Таксыр айыл чалбасын эле өнүктүрө албайбыз, бардыгын чогуу алып кетиш керек. 100% гарантия бардыгын чогуу алып кетиш керек. Туура айтып атат, анда би өрүктүн да карлик көчөттөрү болот. Алмаз болот. Андагы көчөттөрү. Авазбек, ва алейкум ассалам.
Ошол кокон гилес сортторун 3 коргондон алса болобу? Элдияр Шайдуллаев 3 коргондон адам жайдан эч нерсе албаңыздар, көчөт албагыла аяктан туугандар. Көчөт азыр турецкий же итальянский же голландский же болбосо Сербия болуш керек. Ошол көчөттөрдү гана отургузуп тургула, пока биз өзүбүз эме кылып питомник кылып биз өзүбүз 106-109 подвойлорду чыгарга чейин ошондой кылып тургула. Бисмиллахиррахманиррахим. Алма караганда өрүк эккиле. Туура айтып атат Андаби, өрүк кокон килес. Эгиш керек туура. Как боло турган экинчи мындай втор мындай переработка кыла турган эмелерди эккен жакшы болот. Суроо бергиле туугандар. Суроону жадыргыла. Кандай суроолор бар? Мына өрүктүн дагы азыр ушундай сорттору келген. Мисалы үчүн мына өзүбүздүн Кыргызстандын өрүктөрүн кургата турган болсок, 4 килограммынан 1 килограмм как түшө турган болсо, азыр 3 килограмм, 2 килограмм 800, 2,5 килограммынан 1 килограмм как түшө турган. Анан кийин көп өрүктөрүбүз азыр аргындашып кетип туруп, ичинде мындай варенье кылгандар байкайт, сетчатка пайда болгон да. Ошол сетчатканын бизге кереги жок, ичи полный гель болуш керек да. Ошондой сорттогу жакшы өрүктөр келген, вот ошону отургузуңуздар. Көчөт тандашта кандай кыласыздар? Сертификатын көрөсүңөр. Биринчи келгенде ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Келиңиз сертификатыңызды көрүп коелу. Сертификатын көрөсүңөр. Телефондор тартасыңар. Телефондон тап туруп ошонун номерин ошол немеден качан кирген ушул эме. Полный бар жокту эме кылат. Анан кийин көчөттү эң бакубат жакшы мынандай 2 жылдык көчөттөрдү аласыңар. 1 жылдык көчөттү ала турган болсоңуз 1 жыл уткурасыңар. Азыр мисалы үчүн нормальный көчөт 2 жылдык көчөт келет. Сербиядан гана 1 жылдык көчөттөр келет. Эми өзүңөрдүн калаганыңар, бирок мен айтар элем, турецкий көчөттөрдү отургузгула, силер 1 жыл мурунураак түшүмгө киресиңер. 1 жыл мурунураак прибыльге киресиңер. Вот ошого аракет кылыңыздар. Кавказ башка региондорго караганда Кыргызстанда өрүк жакшы болот. Анализ жүргүзүп көрсөңөр. Туура айтып атат Андаби. Бизде Арменияда бизде өрүк аябай жакшы болот. Эки жерден өрүгү аябай жакшы болот. Тажикстанда дагы, бизде дагы жакшы болот. Ошол өрүк менен пайдалансак, биз өтө жакшы бир жетишкендиктерге барабыз. Өрүк килес. Ассаламу алейкум. Сиз айтып аткан алмалар карликпи? Канча жылда мөмөсүн берет? Асхатбек, биз айтып аткан көчөттөр барлыгы карлик, поликарлик 1 жылда уже түшүмгө кирет. Экинчи жылы, мисалы үчүн 2017 жылы отургузган көчөттөр 2018 жылы түшүмгө кирди. 1 жылда берип баштайт. Талант Койчуманов, валейкум ассалам. Бизде ошол көчөттөр азыр бар. Эгерде силер каалай турган болсоңуздар, октябрдын Кудай кааласа мына суукка карайбыз. Эгерде октябрь ысык боло турган болсо, ноябрда казабыз. Эгерде неме боло турган болсо, ушул бизден баягы менин WhatsApp номериме байланыша берсеңиздер болот. Анан кийин туугандар бардыңыздарды айтар элем. Ушул Telegram скачать этсеңиздер, бардыңыздар. Telegram азыр ушул бери эфир бүткөндөн кийин бардыңыздар, азыр мен мына жөнөтүп коеюн. Telegram скачать этсеңиздер. Telegram скачать этип туруп, ушул менин Борбор Азия багбандар биримдиги деген группама кирсеңиздер. Ошол жерден жакшы өтө сонун маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Сөл жылан багам дегендер, экология активисттери деген группам бар, ошого кириңиздер. Азыр айыл өкмөттөр жерлерин арендага берип коюп, өздөрү эчтеке экпей, өнөкпөй жатат. Айыл өкмөт барып да кичине акыл үйрөтүп койсоңуз соопчулук үчүн. Кудай кааласа, деңиз жакынкы күндөрдө ошол Патриоттор партиясы ушул Лейлектен баштап, Кудай кааласа, Лейлектен баштап эң акыркы айылы Аркадан баштап, Кудай кааласа дават иштерин жүргүзүп баштайбыз. Ошол кезде мен ушул платформамда өзүмүн ушул партиямдын платформасында ушул багбанчылык бар, ушул дыйканчылык бар,
ушул эле той чөптөрүн эме кыла турган мал чарбачылык жөнүндө эмелерим бар. Ушулардын баардыгын ошол жака барганда кеңир кесир айтып беремин иншалла. Валейкум ассалам. 10 сотик жерге канча түп алма отургузса болот? Абдулла, 10 сотик жерге 440 алма отургузасыз. 440. Ошол жерден 10 сотик жериңизден 6 тонна болбоду дегенде алма алып турасыз, Куда кааласа. Ошол 10 сотик жерге где-то бир ошондо 1,5 болсо 10 сотик 150 кокон гилес батат. Абдулла, 150 кокон гилестен ар бири 40 килодан бергенде ошондо дагы 6 тоннадан эме алып турасыз. Бардыгын интенсивный кылсаңыздар ошондо жакшы болот. Кайсыл жерден алса болот ошол көчөттөрдү. Оштон аласыңар туугандар. Анан кийин ошол Бишкекте Акунбаева Бакада да бир точка бар, ошол жерден аласыңар Бишкекте болсоңуздар. Привет, я Телеграм дейт меники экен. Атасылар, то пияздагы эмне болуп жатат? То пиязына быйыл клиент келбептир, ошондой гап болуп атат. Өтө арзан экен. 10 сом, 5 сомдон алып атыптыр. Не стоит да? Адресин айтып коесузбу Бишкектемин. Бакада. Элдияр Бака Акунбаевада. Жолдошбек, колго тиксе кандай болот көчөтүңүз? Жолдошбек, колдо тигебиз да бардыгыбыз көчөттөрдү. Кандай суроолор болсо бериңиздер туугандар. Дагы кандай суроолор бар? Мен жооп берейин. Колуңардан келишинче, менин колуман келишинче силерге жооп айтып турайын. Мына туугандар, суроолор да түгөнүптүр. Кайрадан эфирден чыгып жолугушканча ассаламу алейкум, аман болуңуздар туугандар. Мына менин жеке номерлеримди азыр силерге жазып коемун, өзүмдүн номеримди. Ошолдо WhatsApp бар, ошодон дайыма мени менен байланышта болуп турсаңыздар болот. Мен колуман келишинче силерге эмени берип турам. Мага көбүнчө эле ушул WhatsApp'тан жазып койсоңуздар, мен силерге ошол өзүмдүн группаларымдын ссылкаларын жөнөтүп коем. Ошол ссылкалардан силер мына Борбор Азия багбандар биримдигине кошуласыздар. Туугандар, ошол менен эфир бүттү. Тынч аман, жакшылыкта жолугуша берели. Тынч болуңуздар. Залкар Жамалдинов, мага личкама жазып койсоңуз, бизде бар топияз. Сата албай отурат балдар. Аманчылыкта жолугушайлы. Валейкум ассалам. Мирланбек, салам алейкум. Сизге дагы ийгилик болсун.